Себеби бул өтө сонун проект. Кыргызстанга өзгөчө биздин Кыргыз Республикасына өтө пайдасы тиет. Мындан өткөн чоң иш жок тил боюнча. Кудай буюрса, Тилимпоз академиясы деп ачыш керек, Ал жакта кыргыз тилин жазганды, туура сүйлөнгөндү, орус тилин, англис тилин, араб тилин Кудай буюрса, келгиле жигиттер, баардыгыбыз келди, кыргыз бир туугандарыбыз. Бир жапатырмак баардыгыбыз ушул инилерибиздин проектисин колдоп, ошон үчүн мына Кыргызстандын атынан, баардык кыргыз элинин атынан ушул инилерибизге 300 000 сом биз кыргыз тилин колдоо катары баардыгыңыздарга тапшырабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, баардыгыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими тынчтык болсун. Аллах таала баарыбызды жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө жолукканга насип этсин. Урматтуу туугандар, сиздер үчүн өтө жакшы жаңылыгыбыз бар. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт дейт. Мына ушу интернетте балдарды көрүп отурчу элек. Бүгүн ушул балдар менен жолуктук. Бул балдардын бүгүнкү планын көрүп отуруп, проектисин угуп отуруп, өтө Кыргызстанга эбегейсиз биздин кыргыз тилге салым кошуп аткан жигиттерди көрүп, пландарын угуп, аябай сүйүндүк. Негизи эле туугандар, ушул жашоо өзү ушундай экен. Биринчи тил жок болот, Андан кийин барып маданият жок болот. Андан кийин барып ошол улут жок болуп кетет экен да. Мына сиздер ушу Тилимпоз деген каналдын баардыгыңыздар эле көрүп жүрсөңүздөр керек. Ушу Тилимпоз каналы бүткүл Кыргызстан боюнча баардыгыбызга кыргыз тили кандай жазылыш керек, туура жазылганы кандай, өтө бир кызыктуу канал. Ошол каналда мына ушул жигиттерибиз кызмат кылат экен. Эми туугандар, биз сиздерге кайрылуу катарында, башкаларга дагы мындай бир үлгү катарында ушул кызмат кылып аткан жигиттерге биз ушул Лидер Умра компаниясын ачканда айтканбыз, ушундай спортсмендерге, ушундай иш-чараларга баардыгына колдоо көргөзөбүз депчи. Анан чынында бай акыйкат ачуу болуп жута билиш керек. Башкасын башка бирөөлөр келип колдосун, бирок биздин кыргыз тилибизди кыргыздар гана колдосун да. Кыргыз тилге күйгөндөй башка бирөө эч ким күйбөш керек. Башка жактан биздин жигиттерибиз мындай жардам же мындай демөөрчү сурабаш керек. Өзүбүздүн кыргыз жигиттер, өзүбүздүн кыргыз байкелер, өзүбүздүн кыргыз ишкерлер колдоо көргөзүш керек. Ошон үчүн мына Кыргызстандын атынан, баардык кыргыз элинин атынан ушул инилерибизге 300 000 сом биз кыргыз тилин колдоо катары баардыгыңыздарга тапшырабыз. Андан кийин баарыңыздардан суранабыз. Кудай буюрса, өтө чоң проекттер бар экен. Бул Тилимпоз илим академиясы деп ошондой ачкан жатабыз. Балким сиздердин колдооңуздар менен биз бул жака М-банкты калтырып кетебиз. Сиздер баардыгыбыз 5 сомдон болобу, 10 сомдон болобу, ким канча котора алат кыргыз тилин колдоого баардыгыңыздардан суранып кетебиз. Ушунда которсоңуздар, Кудай буюрса, өтө сонун проекттер бар экен. Алардын баарына балдар айтып берет, Адамга ыраазычылык айта албаган, Аллага да ыраазычылык айта албайт дейт. Ушул жигиттерибизге баардыгынан Алла ыраазы болсун. Анан ошо мына кыргыз элинин атынан бул жакта тилек, капитан команда деп коебузбу, мындайча айтканда. Шумкар кийгизип кой, мына атайын бир эме алып келдик элек, чапан, Канча жылдан бери бир тыйын мындай эме болбоптур да. Өздөрүнүн күчү менен аракет кылып ушул өрөөнгө жеттир да. Кудай буюрса, биз мындан кийин да сөз беребиз. Бизде катталуучулар бар, бир тууган агаларыбыз бар, Америкада бар, биздин катталуучу бизнесмен инилерибиз бар. Баарыбыз келди жапатырмак колдоп, инилерибиздин мына ишин дагы өнүктүрөйүк. Себеби кыргыз тил өтө бизге маанилүү да. Эгер тил жок болуп кетсе, бул булут жок болуп кетүүнүн коркунучу бар экен да. Билим байке, жана баардык сиздин командаңызга ыраазычылык билдиребиз. Ушул биз сыяктуу жаш тилчилерге, Тилимпоздорго жардам берип, ошол калкты сабаттуу болууга көмөктөшкөн балдарды артынан түртүп жардам берип алдыга кетсин деген жакшы ниетиңизге Ороз айында абдан ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы баардык ушул биз менен тең аракет кылып Кыргызстандын бурчун көтөрөм деп аткан жаштарга кайрылат элем. Аракет кылалы, эмгек кылалы, сөзсүз түрдө иштеген иштейт. Ошол сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Кудай жараткан ыраазы болсун сизге. Жаңы эле пландаштырып отурдук, сиздер которгон акчаларга биз дагы колдоо көргөзөбүз. Бул 300 000 сом менен чектелип калбайбыз. Биз айттык, Кудай буюрса, Тилимпоз академиясы деп ачыш керек, Ал жакта кыргыз тилин жазганды, туура сүйлөнгөндү, орус тилин, англис тилин, араб тилин Кудай буюрса, келгиле жигиттер, баардыгыбыз келди, кыргыз бир туугандарыбыз. Бир жапатырмак баардыгыбыз ушул инилерибиздин проектисин колдоп, себеби бул өтө сонун проект. Кыргызстанга өзгөчө биздин Кыргыз Республикасына өтө пайдасы тиет. Мындан өткөн чоң иш жок тил боюнча. Баардыгыбыз колдоо көргөзгөнүңөргө чоң рахмат. Биз ушул жака М-банкты жазып коебуз, колдоо көргөзгөндөрдүн баардыгын, жигиттер баардыгын которулгандардын баардыгын отчет болду, эмне алды, кандай жабдыктар алды, баардыгыңыздарга отчет берет. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.